Азыр циклдар жөнүндө айтып берейин. Циклдарды түшүндүрүш үчүн бир практикалык маселе алып көрөлү. Мисалы, бизге бир сөз берилди. Анын баардык тамгаларын алып, алардын ар бирөөсүнүн алдына мондай тик турган таякча коюп чыгышыбыз керек экен. Аны кантсек болот? Мисалы, мондай Мурат деген сөз берилди. Анан мондай таякча Мурат деген текст болуп калыш керек да. Бул маселени чыгаруу жолдору бир нече болушу мүмкүн. Бирок мен азыр ошол for циклын колдонуп айтып берейин. Ал for циклы жазганда биринчи мында for деген тамга менен жазылат. Анан бир өзгөрмө жарыялайбыз. Анан in деген сөз жазылат, конструкциянын бөлүгү. Анан кандайдыр бир кыдырылуучу, англис тилинде iterable дейт. Кыдырылуучу бир дайындар тиби берилет да. Мисалы, жанагындай текст болушу мүмкүн, же жанагы тизмек сөздөрдүн split менен көрсөтпөдүм эле, сөздөрдүн турган бир массивди, тизмекти. Ошол сыяктуу болушу мүмкүн. Азырынча бул текст тууралуу, тексттин мисалын келтирейин. Анан бул жазылды, анан кош чекит болду, 4 боштук коюлду, анан кандайдыр бир операция print же болбосо кандайдыр бир башка бир функция чакырылды. Мунун баарын азыр мисал катары мына жерден сүрөт тартып берейин. Бул кандай иштейт экенин көрсөтүп берейин. Кечиресиздер. Азыр мисалы муну мындай кылып чечсек болот. Мындай name деген өзгөрмө түзүп койдук. Анан мындай бир бош текст турат дейли. Тырмакча ичинде эч нерсе жок. Анан for цикл жазылат. For мисалы character дейбиз. Тамга character in мисалы текст дейли. Мында текст келген. Ал болсо Мурат. In болсо мында текст деген сөз. Текст. Кош чекит. Анан айтабыз name эми сага мондай таякчаны салып коебуз дедик. Анан name кошулган барабар могу өзгөрмөнү алып кошуп коебуз дейт. Ал бул эмне болот? Азыр келиңиздер кадам менен. Могу for цикл эмне үчүн цикл деп аталат? Цикл деген бул тегерен жүгүрүү деген сөз да. Монтип айланып жүрө берет. Чимирилип жүрө берет. Анан могу тексттин ичинде тамгалар бүткөндө токтоп калат. Эң башында эмне болот? Бул биринчи могу жерден могу алып салайын сызыктардын баарын. Эң биринчи жүгүргөндө могу биринчи тамгага келдик да. Мы тамгасы келдик. Келгенде биз могу айтып атабыз name азыр сага монда таякча келет деп. Таякча коюп койдук. Эми могу чи тамга чыда эмне болсо, могу чи деген чаканын ичинде эмне болсо ошол келет дейбиз. Кошуу барабар деген ошо да. Ошол name сен өзүң, анан могу деп. Ошондо мы бияка туруп калды. Анан кийинкиси бул мыдан бияка өтүп кеттик. Жүгүрүп атат да чимирип. U тамгасы келип калды. Келип калгандан кийин бул таякча кайрадан коюлат. Бул CH кайрадан чи кайрада кетти. Му болуп калды. Андан кийинкисине өттүк. R тамгасы. Таякча коюлду. CH'нин ичинде могу R тамгасы турат. A'га өттүк. Ошондо могу A бияка жазылды. Бул таякчаны салып койдук. A жаздырдык. T'ге келдик. T бияка коюлду. Таякча коюлду.
Анан ch'нин ичинде, чаканын ичинде t тамгасы турат. Ал салынды бияка. Ошон менен бул цикл аяктады. Демек, могу кыдырылуучу болот могу нерсе, могу текст. Могу жерде келип жүрбөдүбү? Ошо кыдырыл, мунун ичинде тамгалардын баарын кыдырып чыктык. Анан кандайдыр бир могу блоктун ичинде, for деген блокту көрүп атасыздар. Бул жерде 4 боштук бош кетип 1 2 3 4 1 2 3 4. Ошол for циклге тиешелүү бардык логика, ошо бардык код могу 4 боштуктун ичинде жатат. Берден иштеп, анан бул операциялардын баары аяктагандан кийин бул өзү токтоп калат. Эми келиңиздер код түрүндө ошону түшүндүрүп берейин, көрсөтүп берейин. Bunun баарын алып таштайм. Анан мисалы жана name деп атап койгом, name бул бош нерсе, текст бул мисалы Мурат. Анан жазып атам for. Могу жана ch деп жазганбыз. Эми ch эмес, макул мен t деп коеюн. Айырмасы жок. Өзгөрмөй кандайча кааласаңыз ошондой атай бериңиздер. Мисалы тамга деп деле койсок болот. Келиңиз тамга дейбиз. For тамга in text. Башкача айтканда, тексттеги ар бир тамга боюнча дедик. Берде мондай 4 боштук кетти. Анан айтабыз name плюс барабар тырмакча калдык. Монда таякча койдук. Анан name плюс барабар тырмакча албайбыз. Тамга деп жазабыз. Тамганы кошобуз. Эми эмне болуп калыптыр name. Байкайбыз. Азырынча мындай эле жүгүрүп көрөйүн. Анан дебаггер менен жүргүзөбүз. Мына көрдүңүздөрбү? Жана мындай эле логика иштеп кетти. Биринчи бул кошулат, анын ичине бул кошулат тамга. Анан биз мындай да кылсак болот. Тамга деп могу сапты алып таштасак болот. Могу экөө чапталат. Ал экөө name'ге чапталат. Кайрадан көрсөтөйүн. Дал эле ошол нерсе. Эми муну кайра артка келтирейин дагы. О дебаггер менен иштеп. Могу жерден мындай коюп коеюнчу. Токтотоюн. Буларды эми F5'ти басып иштеттим. Иштетсем, name азырынча бош турат. Бир кадам кийинки кеттим. Name'ге таякча келип калды. Бул тамга өзү эмне? Тамга m тамгасы турат. Name'ге жана m кошулуп калды. Тамга болсо u болуп калды. Кийинки тамгага өтүп кеттик. Туурабы? Эми бир кадам кылсак, азыр могу таякча могу name'ге барып келип калат. Аягына. Келип калды. Эми u тамгасы кошуп калыш керек name'ге. Эми ушинтип улантып кете беребиз. Ошол менен бүттү. For цикл деген ушундай иштейт. Бул жерде мына көрсөтүп берген булардын баарын. Ошо тамгалар түгөнгөндө циклын аяктайт. Натыйжаны консольго чыгарып койдук.